иштегениңиздер менен мына 30 жылдан бери чогуу иштешип келатам. Астыңыздардан балдарыңыздар менен чогуу мына иштеше баштадык. Артыңыздар менин баламдай болгон кишилер экенсиздер. Ошондуктан мен парламент менен күндүр түндүр иштегенге даярмын. Мына WhatsApp боюнча мен телефонум кимде болсо 2010 жылдан бери телефонум өзгөртө элекмин. WhatsApp боюнча голосовой сообщение жиберип ийсеңиздер, багымдаттан кийин туруп алып 1 саат сиздер менен маектеше берем. Же болсо кечинде саат 11-12ден кийин эми айымдарга звонт этмей жок, бирок калганыңыздар звонт эте берсеңиздер болот. Күнү түнү калганыңыздар менен чогуу иштешкенге мен даярмын. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Коллегалар, бүгүн кызуу талкуу болду, бирок бир өтүнүч менен сиздерге кайрылып коеюн деп аттым элем. Сиздер бекитип берген бюджеттин көлөмү, консолидированный бюджеттин көлөмү 400 миллиард да. 365 күнгө бөлө турган болсоңуздар, 1 миллиард 100 миллион сом күнүнө болуп атат да. 10 саат иштесек, саатына 110 миллион сомдон табышыбыз керек да бизчи. Ошондуктан эгерде биз кайсы бир себептер менен сиздер чакырган убакта жүгүрүп келе албай калсак, капа болбосоңуздар. Бул биринчиден. Экинчиден, бири-бирибизге сын пикир айтып атканда оюбузга тийишпей койсок. Анткени мына Израилден мен консультант чакырып аттым элем. Израиль 4 миллиард 100 миллион долларга айыл чарба продукциясын Кытайга экспорттайт экен. Биз болгону 43 миллион долларга экспорттайт экенбиз. Келип жардам бер десек, силердин парламентте сизди көп жакшы көрбөйт экен, анан еврейлерди көп жакшы көрбөйт экен деп, аларың келбейм деп атат да. Мен эми ал тамашалап койгон а киши менен көп жылдан бери доспуз деп атып араң кутулуп атам, келгиниң депчи. Бирок бизге тамаша көрүнгөнү менен бөлөк жерлерге кичине бөлөгүрөөкчө угулуп калат экен. Сиздер менен чогуу жаңы иштеп аткан конституциянын алкагында иштесек, мен 3 жолу парламентте иштедим. Акбөкөн Нүкөнүш менен экөөбүз ЗС'те иштедик. Ал убакта өкмөткө тиешебиз жок эле, жылына бир жолу эле бюджетти карачыбыз, СМПга көбүрөөк барышчы. Бирок 2 созуфта биз өкмөттүн атасы, анан энеси болуп иштедик да. Ошого көнүп алганбыз. Ата эне деген балдарга кандай сөз айтса деле жараша берет, көтөрө берет деп. Азыр эми кичине конституция өзгөрүп калды. Урматтуу коллегалар, эгерде сиздер так билсеңиздер, аткаруу бийлигинин башында президент өзү турат, аны эл 5 жылга шайлады. Ошондуктан кичине бири-бирибиздин карма катнашыбызды дагы бир нукка келип түшүрүп алсак. Министрлер келүүгө даяр, комитеттердин деңгээлинде ар бир суроо талаптардын баарына жооп берүүгө даяр. Бирок мындан ары биздин өкмөт айына бир жолу өзгөртүү толуктоолордун баарын карайт, жана закондорго эгерде юридикалык жактан болсо, анда өзгөртүү толуктоолордун баарын министр юстиция коргойт. Эгерде экономикага тийиштүү болсо, анда министр экономики, анан коммерция колдойт да. Комитеттердин деңгээлинде ар бир агентствонун директору министрлер келет. А сессиянын деңгээлинде ушу 2 киши келет, же болбосо мен келип катышып турам. Мен жеке оюм боюнча урматтуу Садыр Нуркожоевич тандаган өкмөттүн мүчөлөрүнүн баары компетенттүү. Эгерде алардын компетенциясы жетпесе, анда вице-премьерлер келүүгө даяр, же болбосо мен өзүм келүүгө даярмын да. Мен айрым бир депутаттар айтып атат, бирөөнү тандап, бирөөнү тандабай деп. Мен андай кишилерден эмесмин. Январь-февралдын прогноздору жаман эмес. Буюрса 1 апрелден баштап президенттин 15 апрелден марттан 25 мартка чейин президенттин указдарын даярдайбыз. Элдердин зарплаталарын, пособияларын дагы бир сыйра баарын карап чыгайлы деп атабыз. Ал эми айыл чарбага арналган акчаларыбыздын баары даяр. Мына биздин 2 банктын өкүлдөрү дагы бу жерде отурат. Буюрса биз колубуздан келген көлөмдөгү акчаны жеткизебиз, бирок ошондон майнап чыгарыш үчүн, элдерибиз бекер убара болуп калбаш үчүн сиздер дагы, биздер дагы биригип аларга жардам беришибиздер керек. Ошону чогуу иштешейли деген үмүт менен сиздерге кайрылып отурам. Баарыңыздар аман болуңуздар, оорубаңыздар. Рахмат.